Эрнест Турсунов Алп акындын таасири. Алыкул жөнүндө сөз айтууда мурда тилге жабыша калып, дилге өзү келип кирген кристаллдай ырларын окуп отурсак, ал өзү жөнүндө башкага караганда көбүрөөк да, тагыраак да, көркөмүрөөк да айтат. Дагы үңүлүп, дагы кунт коюп, дагы кумарлана окуганыбызда ал билгендеринин ондон бирин гана берген экен деген ой кетет. Чындыгында да көзү бар кезинде эч кимге билинбеген, чети оюлбаган кенч кеткен, алиги жазылбаган ырларым деп курулай ырдап жүргөн кыялдын чындыгы Алыкул менен кошо кеткенине көз жетет. Алыкул көргөн аппак кардан бери канча карлар жаады жана бир кечинин аппак жааган карындай канча сыйкырдуу ырлар жазылбай калды. Эгерде Алыкул 60-жылга чейин эле жашаганда, бул 10 жыл аралыгында өзүнүн чебер устаттыгы, терең мазмуну менен бизди 10 эсе байытат беле аттиң. Мына ажал деген алкы бусук ачкөз кыргыз поэзиясына канчалык залал келтирген. Анткени 1939-1949 жылдар аралыгында 10 жыл Алыкулду нукура Алыкул кылган. Ал эми дагы 10 жыл жашаганда Алыкулдун тереңдиги жөнүндө изилдөөчүлөрдөн жана күйөрман окурмандардан көп окудук. Көл тереңи Ысык көл болсо, акын тереңи Алыкул. Бул эки терең деңиздин табияты шайкеш келип, адамдардын канчалык наздантып, кумарлантып, куштар кылып жатканын айтпай эле коелу. Эгер Ысык көлгө тил бүтсө, аны тунук поэзияга чайкап, жарык дүйнөгө даңазалаганы үчүн эң биринчи алкышын Алыкулга айтат эле. Эгерде анын өмүр таржымалынан Панфилов району каптал аргайлы деген сөздөрдү окубаса, Алыкулду Ысык көлдүк деп айта турган. Анткени дээрлик бүт чыгармачылыгы көлгө сугарылып, көлдөн суу ичкенсип турат. Ысык көлдүн абасынан дем алып, гүлүн жыттап, тузун татып, суусун ичип гана тим болбостон, эл эсимде көл жатпаса шарпылдап, ырларымда анда кайсы касиет деген сыңары ал көл менен жашаган, көл менен жуурулушкан, куюлушкан, сапырылган, көл жөнүндө көп жазган, көлдүн көп жерлеринде жүргөн, жайлап, кыштап да жаткан, көл анын лейтмотиви болгон чыгармаларына табигый түрдө кирген. Күрмөнтө, Чырпыкты, Жалгыз өрүк, Жетөгүз, Чолпон ата, Кой сары, Түп суусу, Ичке суу, Көкжар, Турук, Чаар кудук, Санташ, Сырт жайлоо сыяктуу жер аттары эле далайды айтып турат. Алыкул жүргөн жерлер биздин да жүргөн жерлерибиз болуп калды. Ал бизге баарынан мурда музасын, махабатын, поэзиядагы жаныбарым Ысык көлүн калтырды. Ошондуктан өлгөндө да сенин ысык демиңди жаткым келет, түбөлүккө кучактап деген акындын өтүнүч керээси эске алынып, Алыкулга көлгө эстелик койсал деген эл тилек ишке ашпай келгени кейип алам. Алыкул бизге чыгармачылык менен жашоонун өрнөгүн берди. Ал кыргыз жерин жан боорундай сүйүп, аны мукам кайрыктарга салып жазуу менен элинин салт санаасын, кулк мүнөзүн, каада адебин, санжыра тарыхын, улама жомокторун ийне жибине чейин билген. Анын тили элдин тили болгон, көркөм тилдин каймагын калпып алып, элинин духун ачкан, эң керектүү, эң көркөм, эң күчтүү сөздөрдү таап ордуна койгон. Бирок Алыкулча күчтүү сөздөрдү таап ордуна койгон. Бирок Алыкулча көргөн да Алыкулча жазган. Алыкулдун фантазиясы дүйнөнү Алыкулча кабыл алган. Анын кыраакы көзү жөнөкөй көздөр көрбөгөн турмуш көрүнүштөрүн таамай көргөн. Алиги ири адамдар майда деген штрих деталдарды так байкаган. Андай көз бийикте эркин кайкыган кыраан куштарда болот. Алыкул түнт болгон элден чет болгон деген күңкү маңкы сөздөрдү угуп калганыбызда, анын чын төгүнүн билиш үчүн дагы эле чыгармаларына кайрылабыз. Окуп отуруп, Алыкул баарынан элге жакын болгону эрксизден эске келет. Дубалчы, сугатчы, плотник, маляр, жумушчу, ташчы, агроном, зоотехник, жылкычы, мергенчи, саанчы, скульптурник, артиллерист, жоокер, командир, райкомдун секретары, сельсоветтин катчысы, звеновой бригадир, коончу, пахтачы, багбан, окумуштуу аспирант, студент, мектеп балдары, завод кыздары,
социалисттик эмгек эрлери менен камыр-жумур болуп жашаган. Алар жөнүндө жайдары жаркын маанайда жазган. Демек кеңешме уюшмага катышпай, заседание башкарган бирин-экин адамдар менен аралашпай койсо эле элден чет болуп калат бекен. Тескерисинче Алыкул калың элдин катмарында, турмуштун кайнаган жеринде жүргөн. Бадакшанда, Алайкууда, Тянь-Шанда мектеп балдарын окутуп, мугалимдик кесипте жүргөн кезибизде окуучуларыбыз Алыкулду көрдүңүз беле деп көп сурашаар эле. Анткени адабият сабагында Алыкул жөнүндө абдан көп айтаар элек. Анан программадан чыгып да Алыкул жөнүндө жекече көргөн билгенибизди кеп кылып берчүбүз. Ошондо дагы маектердин бирин-экини кыскача айтып өтөйүн. 1948-жылы Алыкулдун 2 бригада деген комедиясы Ысык көл драма театрынын сахнасында зор ийгилик менен коюлганына күбө болгон элек. Спектаклдин режиссеру Бектенов, ролдорду аткаргандар Жаңгорозова, Кожобеков, Исмаилова, Жантемиров, Көмөчев, Мейирканов, Асанкул Куттубаев болгон. Бектенов түрүгөсүндө эле ошол спектаклден сүрөттөрдү жана афишасын алып жүргөнүн билем. Мүмкүн ал сүрөттөр Кошкон Майды аткарган Жаңгорозованын, Маймакты аткарган Мейиркановдун, Касенди аткарган Көмөчевдун, башкы каарман кыздын ролун аткарган Исмаилованын өздүк архивдеринде же альбомдорунда сакталып жүргөндүр. Ошол эле жылы июнь айынын аяк ченинде Фрунзеде өздүк көркөм чыгармачылыктын республикалык кароосу өтүп калды. Областтык кароодон өтүп, республикалык кароого тандалып алынган 20 чакты Ысык көлдүк улан кыз обкомдун инструкторунун жетекчилиги менен жүк машинага отуруп Фрунзеге келдик да медициналык институттун жатаканасында жайгаштык. Ал имаратта азыр 1-Май райондук эл соту турат. 1947-жылы Москвада скульптурниктердин бүткүл союздук парады өткөн. Мен Алыкулдун скульптурниктер маршын, артиллеристтер маршын, Мединдин негр жөнүндө баладасын көркөм окуп келгем. Аталган чыгармалар көркөм окууга кандай интонацияларды берерин элестетип көрүңүздөрчү. Ал кезде көркөм окуу атайын концерттик программаларга кирчү. Жюри диплом жана медаль менен сыйлады. Экия Мухамбетов менен ошондо тааныштык. Акын жазуучуларды көрсөк дегенде эки көзүбүз төрт. Алыкулдун адресин Кубаныч Акаевден сурап, Экия 3 бөлмөлүү үстү жапыс үйгө ээрчитип барды. Үйдөн бир кемпир чыкты да Алыкул эс алууга кеткенин айтты. Качан келет деп такып сураганыбыз жок. Жок болгон соң кете бердик. 1949-жылы июнь айында Александр Сергеевич Пушкиндин 150 жылдык юбилейи Кыргыз чергесинде да, анын ичинде Пржевальский шаарында да кеңири белгиленди. Ошол юбилейди өткөрүүгө комсомолдун шаардык комитети Чолпон Атага пионерлер лагерине жиберди. Ал оорлуу балдар үчүн санаторий болуп уюшулган экен. Бирок жакшы окуган балдар да эс алуучу, кыргыз артеги аташчу. Алыкулду көрүү бактысы ошондо туш болду. Ал кезүү эмес, көрүү бойдон калды. Анда азыркы Чолпон Ата номер 54-жылкы заводу жана Бирлик колхозу болуп экиге бөлүнчү. Ысык көл районунун борбору Ананевада эле. Пионер лагери Бирлик колхозуна жакын тургандыктан уй кайтарган, араба айдаган, апийим отогон колхоз балдары менен аралаш көлгө түшчүбүз. Күндөрдүн биринде балдар менен кумда жатсак, кыргыздын бир акыны ушул жерде жүрөт. Курманбайдын үйүндө турат. 2 бээси бар. Ошонун сүтүн саадырып ичип, дарыланып жатат деп күндө бир маал көлгө келет дегенди угуп калдык. Аңгыча арабыздан кимдир бирөө тигине ал деп кыйкырып жиберди. Бизден окчун Куулуң деген жээкте, азыркы Ала Тоо пансионаты турган жер, костюмун желбегей жабынып, бир киши олтуруптур. Биз тым боло калдык. Анан жакын барып көлгө түшөлү десек, ал ордунан туруп ары карай басып кетти. Эки бала артынан ээрчедик. Ал алысаак барып, чий дүңгөсүнө көчүк басып, горизонтту тиктеп отурду. Ошентип көпкө отурду. Колунда кагаз каламы деле жок. Биз жакын барууга батына албай балдарга келип кошулдук. Бала элек да, даап сүйлөшө албадык. Ошол Алыкул экен. Алыкулду көргөнүм ошол болду. Кийин Чолпон Атадагы Бирлик колхозунун адамдарынан сурап калганыбызда, кайынженебиз Гүлипа айтар эле, ал кезде Алыкулду ким билиптир? Апием тилип кайтканыбызда дебеде аңыстын четинде бир киши жазып жатчу.
Биз жанынан шаңкылдап өтүп кетсек, айкарасынан астына салган чапанын күбүп ордунан турчу да караныбыз үзүлгөнчө карап калчу. Сурасак Курманбай табакчыныкында турат дешчү. Курманбай тууганы го дечү элек бизге кыйыр тууган, аяк табак, кашык сузгу кырчу. Баласы Маймак, иниси Эшмамбет дагы бар эле. Үйү санаторийдин маңдайындагы дөбөдө. Ал жерден айлана алаканга салгандай көрүнөт эмеспи? Акындарың элден бөлүп жашаган эл болот экен го. Шумдугуң кургур. Менин кайын журтумдагы Курманбай, Кийизбай, Наамат, Маймак, Абылкасым, Жеңишкан, Жеңишбек, Гүлжамал, Жапар, Гулейпа, Жамиля сыяктуу Бирлик колхозунун адамдары анын чыгармаларынын каармандары болуп калды. Алыкулду ошол көргөн бойдон экинчи көрө албадым. 1951-жылы Фрунзедеги номер 51 мектебине келип киргенимде Алыкул дүйнөдөн өтүп кетиптир. Турмушумдагы эң армандуу жоготуулардын ичинен кайран акынды сыртынан гана бир көрүп, өзү менен таанышып сүйлөшө албай калганым болду. 1952-жылы Кыргыз драма театрынын сахнасынан Алыкул Осмонов которгон Ателла спектаклин көрдүк. Андан драма театр, опера жана балет театры менен бирге азыркы орус драма театрынын имаратында болчу. Улуу Шекспирдин ажайып дүйнөсү менен ошондо биринчи тааныштык. Спектакльди режиссер Свистунов койгон. Ателланы Рыскулов, Дездемонаны Кыдыкеева, Егону Жаманов, Эмилияны Күйүкова, Бьянканы Гумишалиева, Кассиону Кытаев, Родригону Арзугулов, Барабанчону Айбашев, Лодовкиону Абдубачаев, Дожду Түмөнбаев аткарган эле. Котормонун күчү кыргыз тилинин бай казынасы калпып алынып, шумдуктай алп сөздөй балбан ырлар менен которулган экен. Жандуу образдарды жаратуучулар да ошончолук күчтүү дем менен ойногону көз алдыбызда. Ателла өзүнүн капкара өңүн суудан көрүп, каралыгым деп сууну чапчып алганда зал жаңырып, рамалар титиреп кетчү. Ошондогу Рыскуловдун каардуу үнү азыр да кулагыбызда. Эмоциялуу көрүүчүлөр сахнадагы чыккынчылыкка чыдабай, Жаманов Егону таш менен уруп качырган. Ошондон кийин Ателла коюлган сайын театрга калбай барар элек. Мына сөздүн күчү, котормонун күчү, аткаруучунун устаттыгы кандай. Москвада Ломоносов атындагы университетте окуп жүргөнүбүздө бизге Манас эпосу боюнча изилдөөчү Богданова жетекчи болуп, ал СССР элдери адабияты кафедрасынын башчысы эле. Өлкөбүздүн көп улуттуу адабиятынан лекция окуп калды. Лекция аралыгында бизге Осмоновдун «Мой дом» деген китебин ачып, «Учение Беркута» деген ырын ушунчалык толкундоо менен окуй баштаганда көз алдыбызга алыскы жана байыркы кыргыз элине гана таандык жаңы дүйнөгө тартылган эле. Ал кезде өлкө боюнча риторикалык ырлар үстөмдүк кылып турган. Алыкул ошондо эле ички дүйнөнү ачкан адам менен табигатты шайкеш келтире жазган акын экен. Поэзиядагы ал мотив Разул Гамзатов, Кулиев, Межелайц Кулгинтинов, Мустай Каримден башталып аренага чыкпадыбы? Алыкул тирүү болгондо мына ошолордун катарында турмак экен деген ой туулат. Москва университетинин ошол кездеги аспиранты Доронян Алыкул Осмоновдун поэзиясына кандай деңгээлде баа бергени «Мой дом» китебине жазган макаласынан айдан ачык көрүнүп турбайбы? Когда читаешь стихи Алыкула Осмонова, одного из талантливейших киргизских поэтов, то кажется, что входишь в весенний сад, где много света и воздуха, дышится легко и свободно, мир кажется вечно юным, а сердце радостно бьется от счастья и жажды жизни. Алыкулду жанындай көргөн жана ошол кезде биринчилерден болуп аны изилдеп жүргөн Шаршембек Үмүталиев менен Москвада таанышкан элек. Ал анда Борбугулов менен Чаплыгин көчөсүндөгү аспиранттардын үйүндө турчу. Кийин кандидаттык диссертациясын жактап келип, Шаршембек Үмүталиев бизге Кыргыз университетинде лекция окуп калды. Ошондон тартып Алыкулга болгон кумарыбыз ого бетер арта баштады. Университеттин акыркы курсунда студенттердин бир дары Алыкул боюнча дипломдук иш жаза башташты. Менин анын котормосу, конкреттүү айтканда, Евгений Онегин боюнча иш жаздым. Жетекчим Шаршембек Үмүталиев болгон. Дипломдук ишти эң жакшы баага жактап,
жетекчимдин кеңеши боюнча өзүнчө которуп көрсөң деген сөзүн эч тутуп, өз алдымча которууга кириштим. Алыкулдун таасири ушунчалык күчтүү экен, котормону башкача баштай албай жүрүп, периферияга барганда гана белсене кириштим. Алыкулдун томуна кирген котормонун түп нускасына салыштырып отуруп, түшүп калган саптарды, сабактарды, сөздөрдү, атүгүл тамгаларды таппай калганда абдан жан кейип кетет. Алыкул классикалык адабиятты которуу менен андан чыгармачылык багытта үйрөнө да, пайдалана да билген. Колхоздо Гомер айткан алп аялдар кол барбайт, Отеллочо муунтуга эрки бош Тегерандын бозой эмес, чын сүйүп Мажнун өңдүү ашык болдум, термелген кобсарлардын кайгысына сыяктуу саптар түздөн түз классиканын таасиринен кирип, образды жаңы чачып турат. Алыкулдун котормолору жөнүндө өзүнчө кеп болор, азырынча фактылар менен гана чектелдик да, анын таасири тууралуу асын-оолак сөз айткым келди. Таасир тууралуу ар ким ар кандай айтаар, бирок чындыкка таянсак, Алыкулдун таасири мен үчүн ошол жылдардан тартып керемет күчкө ээ болгон. Таасири болгондо аны менен жүздөшүп, сүйлөшүп, баарлашып, өз оозунан алтын сөздөрүн угуп же ак батасын алуу деле эмес экен. Жалаң чыгармалар аркылуу анын тартылуу күчүнүн азыркыга чейин бөлүнүп чыга албай жатканыбыз бекеринен эместир. Өмүрдүн узун жолунда кемеңгерлердин жаштык эчен ирет кайтарылат дегендей, Алыкулдун жаш туруп кемеңгерлиги бизди ар дайым чыгармачылыкка шыктандырып турат. Алыкулга берилгендиктин белгиси катары 1970-жылы чыккан «Жигиттик» деген ыр китебимди ага багыштаган элем. Анын биринчи бетинде мындай деген жазуу бар: акын Алыкул Осмонов менен композитор Аскар Түлеевдин күмбөздөрүнө койгон гүлүм. Таланттууну таштасаң да дайрага, ташкын болуп атып чыгат кайра да, сыйкырга бай анын терең деминен, сырга канат, ырга канат айлана. Талантсызды чыгарсаң да аскага, ташмолодой отурат да азгана, ала салып ыйык Парнас тоосунан, ал айланат акынга эмес башкага. Ойго салат Алыкулдун мазмуну, оргуштаган булактардын аздыгы, кальтек уруп анын санын азайткан каргашалуу талантсыздын кастыгы. Мен түшүнбөйм ыр сүйрөгөн талантсыз, мейкиндерге кантип учат канатсыз.